Assalamu alaikum, урматтуу эл журт. Бүгүн Оштогу 30 адыр айылындагы аэропорт конушунан сатыла турган дагы бир үй чыгып атат. Ошону көрсөтүп коелу. Мына, ушул үй жаңы курулган, бирок толук бүтө элек. Чатыры жабылган, өстүрмөлөрү, суу түтүктөрү, кар тормуздары бардыгы кагылган. Үйдү бышык кирпич менен өтө чекчейтип курган. Проект дагы мощный экен. Азыр кирип көрөсүздөр буюрса. Бул жерде эски аэропорттун ордуна курулган аэропорт конушу деп коет 30 адырлыктар. Ош Бишкек трассасынан Оштон келе жатканда Бишкекти көздөй. 30 адырга киргенде ашкабак саткан жер бар. Ошол ашкабак саткан жерден өткөндөн кийин биринчи светофор Кара суу повороту. Кара суу поворотуна сол жака бурулуп эле ылдый көздөй. Ошол повороттон бир аз жүргөндө канал көпүрө бар. Канал көпүрөдөн өтүп эле автомойканын алдына солго бурулуп, анан ортоңку көчө менен ылдыйраакка түшүп, чекедеги көчөгө түшөсүздөр дагы ылдый түшүп келесиздер. Мына ушул үй туугандар. Бул жерде мына бир агабыздын сарайы бар. Ушул сарайдын Карим аканын сарайы беле, өткөндө келип ушул жерден силос тартып кеткенбиз. Ошол сарайдын жанында болуп калат. Бул чекедеги көчөдө болгон үчүн нар жагы эгин тала полия. Бул жагы мына көчөсү. Азыр көчө жагынан жогорудан ылдый түшүп келген жагына бир катар сиздерге көрсөтүп коелу. Үйдүн баасыны 4 миллион 600 миң деп атат. 4 миллион 600 миң сом. Сомго эсептегенде. Мына көчөсү. Түз жогору чыгып барып, көчөнүн ортосунан солго бурулуп, ортоңку көчө менен анан түз жогору Ош Бишкек трассасына чыгып кетет да. Мына көчөнүн чекесинде арыгы бар экен. Менимче жайында суу келсе керек. Бул жагы дагы 150 метрде көчө токтойт. Айланып нар көчө менен кошулуп жогору жака чыгып кетсе дагы болсо керек менимче. Бул үйдүн артынан 2 метр таштаган ушу талдын бүткөн жеринен башталат чегара. Бул жагы кошунанын дуалына чейин барып такалат. Көчө жагына мына бир катар тал дарактарын эгип койгон. Булар бүт мөмөгө кирип отунга жарап калыптыр да. Бул жерге дарбаза коюлат. Көчө жактан киргенде эле үйдүн короосуна оң жакта дагы 3-4 метр аралык бар. Бул жерге дагы навес куруп койсо болот негизи. Анан үйдүн артына 2 метр таштаган. Үй тууралуу айтайын, үйдүн узундугу узун. Бир кабат күнгөй бет сонун проект менен курулган да. Узундугу 22 метр. 22 метр. Ал эми туурасы 9 метр. Мына эркерини кошкондо. 9 метр. 9га 22 экен. Бул холду кошкондо 6 бөлмөлүү үй экен. Бул 30 адырдын өзүнүн кирпич заводунан чыккан кирпич менен курган экен. Кирпичте мындай чекесинде сызыны бар. Жакшы кирпич экен, жакшы бышкан. Анан дуалды дагы усталар өтө тегиз куюптур. Сейсмопоиз колонналарды дагы өтө тегиз куюптур. Фундаментин дагы жакшы куюптур туугандар. Кыскасы зор экен. Бул жер мына тепкич болот. Үстү козерок болот туугандар. Чоң эшиги ушул жерге коюлат. Эшикти ачып ичкери киребиз. Киргенде эле бул жер бут чечме, прихожка. Мына жерге дуал урулуп, нар жагы санузел, душевой болот. Даараткана, кир жуучу бөлмө, бет жуучу бөлмө, душевой бардыгы ушунун ичинде болот. Ал эми экинчи эшиктен киргенде ортодо узун кеткен коридор, төрдө кухня жайгашкан. Биз азыр бул жак чекеден баштайлы. Сырттан кирип эле коридор менен оң жакка бурулганда бул биринчи бөлмө холл. Холл деп койсок болот а. Бул жерде холл деп атайбыз. Бул жагы эркер болуп чыгарылган үчүн 3 терезе коюлган. Туурасы 4,5 метр, 5 метрге жакын өзү, узундугу дагы 5 метр. Бир 25 квадрат чыгат ушул жер өзү эле. Эми бул жакка кириңиздер. Мына ал жакта бир бөлмөсү бар. Бул спальный. Узун туурасы 3,5 га 4. Мынакей. Бул көчө жакта жайгашкан, эки жагында терезеси бар, чоң терезелер. 3,5 га 4. Фундаменттин ичи бардык бөлмөлөрдүкү толтурулган, стяжкага даяр. 3,5 га 4. Биринчи спальный. Ал эми бул жакта зал, мейманканасы бар. Бул мейманкана конок бөлмөсү, тойкана. Узундугу 6,5 метр, туурасы 4 метр. 6,5 га 4 болуп калат да. Бул жагы эркер болуп чыгарылган үчүн 3 терезеси бар. Полу толтурулган. Мына караңыздар, жыгаштары жалаң баягы кругляк теректерди коюп жапкан экен. Үстүнө кардон таштап эле ылай басыш керек. Чорный потологуну бүтүрүш керек. Андан кийинки бөлмө, келиңиздер. Катар чекеден көрсөтүп кете берели. Мына ортодо 2 детскийлер бар. Мына биринчиси.
Узун туурасы бул дагы мына 4x4 16 квадрат чыгат экен. Мунун эшик терезеси коридор жагында биринчиси. Ал эми арт тарабы кошуна болгон үчүн арт тарабына көрүп турасыздар бир эле форточка койгон. Бул эми детский спальный. Бул жакта ушундай эле бөлмөдөн дагы бирөө бар. Мунун дагы ушу узун туурасы ошондой эле 4x4 бул дагы. Мынакей. Мунун арт тарабына терезе койгон эмес. Кааласаңыздар ачып койсоңуздар дагы болот. Бирок мына коридор жагында бир эшик бир терезеси бар. Буга эми балдарды жаткырасыздар да. Андан кийин бул жакта ушул бөлмө аябай кенен экен. Мына караңыздар. Бул ашкана, кухнясы аябай кенен. Бул жагына мына чоң терезе коюлган. Панорамный өтө чоң терезе. Жарыктын баары жылуулук кышында ушул жактан кирет. Бул жак эми кухня болгон үчүн кенен койгон да. Төргө болсо кухнянын немереги коюлат. Наркы чекеден бул чекеге чейин кухонный мебель болот. Тетиги жерге ар бир бөлмөгө тетигиндей мына жакта да турат. Ошондой жанагы дымоход вытяжкаларды дагы коюп кетиптир да. Бул жанагы вентиляцияга. Бул эми ашкана эмереги рабочий зонасы ушул жакта болсо, чай иче турган орундугу бул жакта болот. Ал эми мындай эшик турат. Сыртка эшик койгон, чыкканда эле сыртта очоккана летний кухня болот. Ошол жака ход жасаган да. Бул экинчи альтернативалык кошумча эшиги да. Мынауунун ушул бөлмөнүн асты подвал. Анын эшиги сыртынан плита баскан. Көрдүңүздөр? Плита перекрытия. Көрүп алдыңыздарбы? Проект сонун бекен. Чакан үйдө. Куда кааласа ушуну бүтүрүп алсаңыздар, иншалла сонун болот да. Алды дагы жери дагы кенен. Айтмакчы, жер аянты 10 соток экен. Мына бул жерди көрүп турасыздар. Бүт бак болот, алды. Ал эми бул жака дарбаза коюлса, астына навес курасыздар. Стяжка, брусчатка басасыздар, тегиз кылып, ушул жерге бир 4-5 унаа бата турган орундук кыласыздар да, үйдүн узундугу менен бир кылыпчы. Калган жагы биягы бак болсун. Ана мына кошунанын сарайына улап туруп, бери каратып, 2 кабат сарай курсаңыздар, иншалла сонун болот. Чегара белгилүү эле, нар жагы эгин талаа, полия. Орто мына чегара. Үйдүн мына күнбатыш жагында дагы чегарага чейин бир 7 метр ушу топурак үйүлүп турган жер бар да. Бул жерге очок гана курасыздар, тапчан курасыздар, болду. Кошумча курулуштар ушул жагында болот. Анан жанагы биз айткан подвал ушул кухнянын астында мына эшиги биягынан коюлган. Бул жер ылдыйдан казылат дагы, ушул жерден тепкич мындай келип анан бияка кирип кетет да. Подвалдын ичин казып койгон, даяр. Биягы жана кухнядан чыккан эшик. Мындан чыкканда бияка түшөт. Ушундай бир планировка болгон да. Бул жакта мына 30-алдарга кирип келе жатканда Мамажанын поворотунан өткөндөн кийин тетиги ынтымак айылы Ош-Бишкек трассасы унаалар нары бери өтүп көрүнүп турат. Кыскасы Ош-Бишкек трассасына жакын эле да. 4 миллион 600 миң сом деди. 4 миллион 600 миң сом деди. Анан биз азыр келип ээси менен сүйлөштүк. Апасы да биз менен кошо келди, ушул жерде турат азыр. Үйдүн ээси бир жигит экен. Биз видео чалуу аркылуу сүйлөштүк. Биз келсек баасы канча десек 5 миллион деди. Анан 5 миллион деп, бир аз кымбатыраак айтып атасың, түш, бардык эле мындай нак эсептеп бере албайт деп ары бери сүйлөшүп отуруп биз 4 миллион 600 миң сомго түшүрдүк. 4 миллион 600 миң сом кеми бар демек. Ошондон ылдый түшүрүп сүйлөшүп алсаңыздар болот да туугандар. Колдон келген ушул болду да. Чындыгында мына үйдү жакшы куруптур. Үйдү жакшы куруптур. Алыш керек, бүтүрүш керек, жашаш керек. Болгон ушул туугандар. Үй деп жүрөбүз да. Ар бир товардын өзүнүн кардары бар. Кимдир бирөөгө бул үй ниет, максат. Кимдир бирөө жетпей жүрөт. Кимдир бирөө бул үйдү тоготпошу мүмкүн да. Ар бир товардын өзү кардары бар дегендей. Бар болуңуздар. 30 айылындагы эски жанагы Кукуруз самолеттор уччу аэропорттун ордуна курулган конушта 2 көчө өзү жогорудан түшүп келет. Тытка тар болчу бул жерде өзү. Кара сууга да түз түшүп кеткенге болот. Бул жага Ошко кетесиздер, биягы Бишкекке кетесиздер. Мен анда жыйынтыктайм. Эми балдарды мектепке, бала бакчага бериш үчүн эми центрге барыш керек да. Ош-Бишкек трассасына дагы жакын. Жыйынтыктайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун. Ушул үй сиздерге насип кылсын, тойлоруңуздар болсун. Ажы тойлор, сүннөт тойлор,
кыз узатуу, бала үйлөө тойлоруңуздар, жакшылыктарыңыздар ушул үйдүн ичинде өтсүн туугандар. Аманчылыкта көрүшөлү. Видеону сөз түрдө башкаларга жөнөтүп бөлүшүп коюңуздар. Суранам. Ассаламу алейкум.